Эзелтеден кыргыз калкы кыргыз деп уран чакырып, кыргыз кылымдар бою дүйнөдө өзүнүн ордун, тарыхтагы иизин өчүрбөй келет. Кыргыздын түндүгүн түшүрбөй, бекем кармап, сактаган ар бир доордун эр азаматы саналуу. Сиз менен биз сөз кылып, эстей турган биздин доордун эр азаматы тууралуу тасма назарыңыздарда. 1951 жыл 23 февраль Атамекенди коргоочулардын күнү. СССРдин маалы бул майрамга катуу көңүл бурулган. Мекен коргоочулар белектен белек алып сүйүнүп, кубанычтары койнуна батпай турган күнү. Ошол маалда Кыргыз СССРдин аттын кашкасындай таанымал болгон чыгармачыл үй бүлө СССРдин эл артисти Муратбек Рыскулов, анын жубайы, эл артист жана кыргыз эл баатыры Сабира Күмүшалиева ошол күнү Рыскулов Бакытбек Муратбекович жарык дүйнөгө келген. 23 февралда Мекенди коргоочулардын күнү себеп болуп, Бакытбек мырза кичинесинен Мекенди коргойм деген дымак менен чоңойгон. 1976 жылы Караганда шаарынан милициянын окуу жайы бүтүп келгенде, Сабира апабыз баласына сүйүнүп, мен атайын баламды Мекенди коргосун деп, Мекенди коргоо күнү төрөгөм деп тамашалар эле. Мына эненин батасы, эненин каалоо тилеги Бакытбекке өзүнүн андан аркы жашоосундагы жакшы, таза жол салып берди. Тескөөчүдөн ыкчам кызматкерге чейин өзүнө тажрыйба топтоп, кыргыз милициясында өзүнүн ишин так жана майын чыгара билген кызматкер болгон. Ошол себеп эл аралык жана ички тышкы ардак төш белгилерине ээ болуп келген. Кыргыз милициясынын подполковниги Бакытбек Муратбековичтин арышы мындан дагы чоңоюп, орун басар, жетекчи, кеңешчи, дагы көптөгөн кызматтарын аркалап, кыргыз милициясына зор салымын кошкон. Советтер Союзу тарап өз алдынча мамлекет болгон соң, элибизге ар кандай кыйынчылык туулган. Алардын ичинен эң орчундусу мыйзамсыз баңгизаттар биздин мекенге, жарандарга коркунуч туудурган. Улутту жана генди сакташ максатында 1993 жылы 8 апрелде Кыргыз Республикасынын президентинин номер 115 буйругунун негизинде баңгизатка каршы күрөшүү түзүлгөн. Бул ишке өз жумушун так билген, тажрыйбасы мол, накта улутту, мекенди сактай турган эр азаматтар алынган. Алардын башында башчынын кызматын аткарып биздин каарман Бакытбек Муратбекович болгон. Жаңы иш, жаңы бөлүм, жаңы туулган баладай, актай кагаздан башталган. Кылдаттыкты талап кылган мыйзамдар, күнү түнү уктабаган иштер, жумуштар жана жаңы туулган баланы тайтайлатып бардыгы бирге алдыга жетелешти. Бакытбек мырза бул иште 2 жыл эмгектенип, көптөгөн ийгиликти, жакшы жыйынтыктарды көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Ошол убакта иштеген иштин жыйынтыгын азыркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматынын иштери тастыктап, айдан ачык айтып берет. Кыргыз милициясынын подполковниги Рыскулов Бакытбек Муратбекович. Айдын 23-үндө Мекенди коргоо күнү туулуп, айдын 23-үндө Мекенди коргоо үстүндө дүйнө салган. Мына тагдырдын таамайы. Бакытбек мырзанын жүрөгү демек Мекен деп соккон экен. Биздин каларыбыз ар бир жаранга Мекенди сүйүү жана ата журтту коргоо.